Үйлөнүш оңой, бирок жашап кетиш кыйын деп эл ичинде бекеринен айтылбаса керек. Чындыгында турмуштун оош кыйыштарына туруштук берип, бала тарбиялап, бир үй бүлөнүн очогун өчүрбөй сактоо оңой иш эмес. Жан Шерик рубрикабыздын бул жолку коноктору үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктаган Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныкей Эралиева жана жолдошу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Атайбек Бөдөшов төрүбүздө болду. Өнөрлүү түгөлөр 1996-жылдары эл алдына Ырдалып бүтпөйт махабат аттуу дуэтти ырдап чыгышып, ошондон тарта ырлары бүгүнкү күнгө чейин ырдалып бүтпөй, элге талантын тартуулап, студенттерге музыкалык билим берип келишет. Мен Каныкейде армиядан келгенден угуппун. Аксубай Атабаевдин Кыргыз жери деген ыры бар. Аны мен Аксубай Атабаевтар менен улуураак болчу, бул алдыңкы курстарда, жогорку курстарда. Анан ошол Кыргыз жерин мен жакшы билем. Мен ойноп бергем аны. Биздин бир экөө ырдаган эки кыз. Гүлмайра Момушева ырдагандай болгон. Анан фондого өтпөптүр да, начар болуп калган го. Мен ошо менен армияга кетип калдым. Келсем жайында угуп калдым, айылда жүргөндө. Бир кыз эле шуулдатып ырдап атат, Кыргыз жери. Алмага аябай жакын да. Анан ошо учушка келгенде ошо Кыргыз жери деген ырдаган кыз ушу деп калды. Аяктан айылдан билбейсиң деп ким экенин. Ошо балдар айтып калды, Кыргыз жерин ырдаган Эралиева деген ошо кыз экен депчи. Анан таң калып тиктеп калдым. Бандит тагыныш болот. 9 класс кыздар бар го. Ошондой болуп кийинишет экен. Анан таң калып эле биз училищеде бантик тагынбайт да. Ал деген бизе училище аты бар. Чоң эме. Анан кийин мен келген армиядан келгенде мени советтин председатель кылып койушту. Эми армияга барып келдиң, чоң кишисиң дегендей баягы. Анан булардан бир эле Каныкей эмес. Ошол өзүнүн тең туштарынын баардыгы эле, тең кыздарынын баардыгы эле бантик таганат экен. Анда мен де бийлик болгондон кийин чечкеле барыңар бантиңер дедим. Жерде студент дейт депчи. Подкурсты жакшы бүтүп, биринчи курска өттүк. Анан бир баарыбыз кичинекей балдар мындай анан бир эле байке бизден улуу бакен барды могуга чейин. Ошондой могуга чейин бакен бар. Биз менен чогулуп калды, көрсө армиядан келиптир ал байке. Ошол Атайбек экен. Ана бул артык парта отуруп алат, меле момпой отурат, эч ким эме. А биз болсо эмне 16 жашта, 15 жашта ойнойбуз, партадан партага секирип. Анан кийин биздин студсовет болуп калды, ошо менен анан бизди башкарып калды да. Кичине мындай тартынып жүрчүбүз, агай бизден улуу деп. Канча наряд алдың ошону айтчы. Анан эң кызыгы баягы эртең 6-да тургузат да, подъем дегенде баарыбыз тура калып, анан кийин бүт тиги зарядкага чыкчубуз, зарядка ойнотчу да, физзарядка. Музыка менен суук болсо жана большой залда ошол жерге туруп алып тиги зарядка ойночубуз да. Анан ошондо тиги кээде уйкуң келет да, анан кыздарга айтасың да, эми ар ким ар кандай да, анан уйкусу келген кыздар болсо мени заправить этип койчу дейт. Кроватты багы журканды жаап, башка жастыкты коюп, эч ким жоктой кылыпчы. Анан ошентип мен далай кармалгам да. Анан наряд берет. Коридор жууйсуң, туалет жууйсуң ушундай да. Азыркы айтып көр, жуу деп басып кетет да. Анда ушунча иман бар экен. Туалеттер жууп, ушу коридорлорду жууп, укмуш узун күрөңкеевдин азыр ошентип эме кылчу элек. Бирок ошол кездин баары аябай таттуу мезгил экен, баа жеткис да. Ошол кезде билим алганыбыз мына азыр бизге азыр ушул байлык болуп берип атат. Мен жактагы Атайбек жакта аябай каршы болгон ал кезде ушундай эле да. Кимде эме кылса баягы өзүнүн жерин эле жакын жерин үйлөнсө дейт да. Кудагайды ушу жакын жерден күтсөк депчи. Анан бизде ошол мен Актала жак болсо Оштук канды чалкасынан кеткен. Атайдыкы андан ата энеси ишил аябай. Бул бурчудан тиги бурчуда. Алыс, анда мындай жолдо жаман, транспорт жок, самолет. А бирок кийин ана биз үйлөнүп алдык экөөбүз, баягы бейбаштык кылып эле үйлөнүп алдык экөөбүз, Адын ата энеси макул кылдырды, анан сен эмне кышкы каникулга барганда айтсам болбой коюшуптур. Ошо нарын деген аркалык деп аябай эме болушуптур. Анан болсо тултуңдап таарынып алып, анан кийин
эртең туруп салып уруп келе береби. Анан энеси апабыз раматылыга кап жүрөгү ооруп макул дебим болуп тур эми деп буйруган деп анан кийин бир кайын сиңдиме кат жаздырыптыр. Макулбуз иш кылып жайында алып кел деп. Анан кийин курган кишилер ушул баягы экөө тең өтүп кетти. Меники да Атайбектики да өтүп кетти. Анан баягы бул жолдун алысынан чочушкан да алар. Түндүк түштүк эмес, жолдун алысынан. Кантип жамандык жакшылыкка кантип катышабыз деген ошол гана нерсе болгон экен да. Анан ошо менен жайында экзаменди бүтүрүп, анан мени алып кетти, экөөбүз кетип калдык. Кызыгы Эмне менен дебейсиңерби? Азыркы мода кылып атат го жаман жагына. Биз согласование өлтүрө самолет менен ала качкан да. Үйлөнгөндө 3-4 квартира алмаштырдык да. Анан кийин анда арзан эле. 10 сом, 20 сом беле Атай? 15-20 сом. 20 сом, эң жакшы квартира 30 сом, 30 рубль болчу. Анан бир орустун үйүнө, орус экен, алар украинецтер экен да. Бир кызыгы да, мен көп айта элекмин тиги эме кылыпчы. Наныды, баягы наныбызды клёнкага ороп деп анан катып коебуз да. Анан түнчүндө Атай курсак ачты окшойт, бир нан алып келчи деди да кечинде. Анан берип анан баягы клёнкамды ачсам эле тасторкондо так нандын үстүнө бир килейген крыса отурат да. Анан мен тиктеп калдым, мен андан деп кыйкырып. Ошо менен эле аябай нан да калды, баягы жок тиги крысада. Ошентип бала кезде ошо кезде аябай кызык эле эмелер болду. Анан экөөбүз Атай акар жоондо мен баянда окуйм. Кызыл аскер жашайбыз. Анан центрде да, анан ошо тиги эме болуп калат тиги. Эртең менен эрте сабагыбыз бар да. Анан Атай аккордеон мен баянды көтөрөм, Атай өкөнтөн көтөрүп алат. Анан барып кышында аябай суук болду, анан кийин остановка тура, эч автобус албайт. Элдин баары толтура кетип атат, биз бир малда кечиктик. Үшүп, уже оорду, оозубуз эмеле эметип калды, тоңуп калды. Анан кайра келдик, баян аккордеон көтөрүп алып анан. Барбай эле сабак. Барбай калдык да, анан келип анан экөөбүз анан печкага тиги жөлөнүп алып, экөөбүз урушалы десек, уруша албайбыз. Эмнени урушабыз эми? Суук аябай. Ошондой кызык күндөр өткөн. Бирок канча кыйынчылык болду, биз ага моюлган жокпуз. Эң башкысы ортодо эң бир жакшы жылуу сезим болду. Акча барбы жокпу, эртең кандай жашайбыз, ага кейигенде жокпуз да. Эң башкысы ынтымак, бири-бирин түшүнүп, бири-бирин колдоп, эң ортодо эң башкы жылуу сезим, сүйүү деген нерсе болду да. Ошо менен бизди бекем кармап турду ошол. Мен Атайга ошо 23 февралга нейлон көйнөк подарить эткем да. Нейлон көйнөк аябай мода болгон да, жаңы чыкты. Жаңы чыккан. Анан 8 март болуп калды. 8 мартка болсо Атай ошо көпкө чейин жүрдү да, ошол жанагы буту бар да, пластмассовый гүл, тюльпан. Азыр жок андай. Ушуну чыгарчу да, тюльпан да мондай аябай мындай бордовый, темный бордовый, анан жашыл жалбырагы бар, буту бар. Ушундай подарить эткен. Кызганычтан чыгат. Ошо повод бербеш керек дегендей. Ой, бир кыз бар эле да, мен күлкүм келет азыр. Эми бала экенбиз да аябай. Ана бир казашка кыз, атын деле билбейбиз, бир аз окуп эле кетип калды. Каяка барсың, ушу Атайдын жанында деп туруп калат. Аны мен ичим күйөт, экөөбүз бир үй эле болсок. Аны мен тултуңдайм, тигил эмне сенин жаныңда эле туруп алат. Каяка болсун жанына барат. Жок, ошо кызды көргөндө кача турмалып калдым. Эң башкысы ошо бири-бирин туура түшүнүп, сыйлап, барктап, баягы болот ар кандай кыйынчылыктар, кемчилик болот. Ошону кабыл алыш керек да. Бул эмес азырмыз үйлөнүп атышпай көп ушундай тойлорду беришет, укмуштум элечи. Чын Атай экөөбүз дагы тойбуз деле болгон эмес. Айылда 3 күн той берген, кыргызча болду. Бирок биз тиги андай тойду өткөзөлү дегене деген биз жашап кеткен, бул эң чоң нерсе да. Жубайларды карап отуруп, экөө бири-бирин бир көз караштан, жарым сөздөн түшүнүп, бизге көрүнбөгөн бир толкунда жашаарын байкадым. Дагы да элге руханий байлык тартуулап, сүйүүңөр өчпөсүн деп тилек кылалы. Жаштыкта адашуу бар жаңы булар, жанардай